Кытайдагы дүйнө лидерлеринин жолугушуусу эл аралык тартипти жана дүйнөлүк башкарууну өзгөртө турган тарыхый иш-чара болуп калды. 20дан ашык дүйнө лидерлердин жана 10го чукул эл аралык уюмдардын Кытайдын Шанхай кызматташтыгы уюмунун алкагында Тяньцзинь шаарындагы жолугушуусу болуп көрбөгөндөй көп жетекчилердин башын бириктирип, тарыхый мүнөзгө ээ болуп калды. Буга чейин Шанхай кызматташтык уюму Жеңшос негизинен экономикалык жана чарбалык гана маселелерди караган регионалдык деңгээлдеги уюм болуп келсе, Тяньцзиндеги саммиттен кийин ШОС саясий, коопсуздук жана экономикалык маселелерге да чече ала турган дүйнөлүк уюмга айлана алды. ШОСтун кыска аралыктын ичинде кадыр баркынын мындай тез өсүшүнө Америка Кошмо Штаты жана анын президенти Дональд Трамптын азыркы аракети негизги себеп болууда. Анткени президент Трамп Россия Федерациясы менен кызматташкан жана соода алакасын жүргүзгөн Индия менен Кытайга окшогон чоң мамлекеттерге ири пошиналарды салып, аларды Америкага душман кылып алууда. Американын кысымына туш болгон эки мамлекет 8 жыл бою өз ара кызматташтыгын токтотуп койгонуна карабастан кайрадан бири-бирине жакындап, соода алакаларын түзө баштады. Россиядан башка эч ким менен алака түзбөгөн Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын, өз позициялары бар Ирандын жана Туркиянын президенттери дагы бул саммитке катышып, ШОСтун кадыр баркын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүүгө салым кошуп, баарынан кейиштүүсү, өзлөрүн өтө бийик эсептешкен жана алысты көрө алышпаган Макрон, Мерц, Стармер өңдүү Европа лидерлери дүйнөлүк окуялардан четте калып, дүйнөнү бөлүштүрүү процессине катыша албай калышты. Аларга салыштырмалуу Американын президенти Дональд Трамп алысты көрө билген чоң саясатчы катары Россиянын дүйнөлүк кадыр баркын жана ядролук мүмкүнчүлүгүн туура баалап, президент Путин менен Аляскада жеке жолугушуп, дүйнөнү жаңы багытта өзгөртүү жана башкаруу боюнча өз ара талкуулап алганга жетише алды. Ошондуктан Аляскада өткөн саммиттагы бүт дүйнө суктанган тарыхый жана саясий окуя болуп калды. Ошентип Кытай менен Россия башында турган Тяньцзиндеги саммит өз ишин ийгиликтүү улантып, бул саммитке катышпаган башка мамлекеттердин жана дүйнө элдеринин көңүлүн өзүнө бура алды. Дүйнөдөгү эң чоң 4 мамлекеттин үчөөсү Кытай, Россия, Индия катышкан бул Кытайдагы саммит өзүнүн мааниси жана масштабы тарабынан бууну жана НАТОну алмаштыра турган деңгээлге чукулдап калганынан кабар берет. Анткени азыркы мезгилде көп полярдуу дүйнө толук кандуу өкүм сүрүп, бир полярдуу дүйнөнүн өмүрү акырындап өчө баштаганынан кабар берет. Ошентип мындан кийин бир мамлекеттин же бир лидердин үстөмдүгү болбой турган дүйнөдө жашай турган мезгил келип калгандыгын дүйнө эли ачык эле сезе баштады.